сарғайған. Кешіріп қойшы мені. Сен білесің ғой мен қызылған ұлтқа беріліп кеткенде не деп сөйлегенімді өзім білбей қалармын. Шынайынан көп кіші маған тарым жатыр. Мен андай айта алмайсың. Мен жөн эле ичиме сактаган жаман көрөм. Болгон нерсени балча эле бетке алып салам. Ушуну айнам. Көп киши мени жаман көрүшөт. Бул жашоодо кечиргенин билиш керек экен менчи. Мына өзүң көрдүң го жакында жетисинде кандай окуп кеткенин көрдүң. Биз көпчүлүк бул жашоодон күчүбүздөн эле кетип калышыбыз мүмкүн турбайбы? Ошондуктан биз жашап атабызбы? Болушунча жакшылык кылышыбыз керек экен. Жардам беришибиз керек экен. Кечиришибиз керек экен. Сен так эле ойлондуруп салмакчы. Эме айтайын деген ушу жетиси боюнча ушу окуя болуп кеткенден кийин менин жүрөгүмө өзүнчө эле бир эрк пайда болду. Анан чечкиндүүлүк пайда болду. Буга чейин мен такыр жүрөктүм, такыр ушу эч бир чече албайм. Кыскасы мен сени аябай жакшы көрөм. Сүйөм. Мага сенин көздөрүң жагат, сен сүйлөгөнүң жагат, жүрүш турушуң. Мен ата энем сендей келин бала болушуна аябай бактылуу болсо керек деп ойлойм. Мага кийин жогопкам. Болочоктогу келин балама бересиң деп берели. Мен болсо ушуну сага берейин деп чечтим. Деп берсем кандай болот? Окшоштуңбу? Браво. Болот окшошту? Конечно, ишенип кеттим, боорум ооруп кетти даже. Могу билериңдин ээси болмойт. Акылы. Ишенип кетти. Эме, кандай дейсиң? Аны коюп айта аласыңбы өзүңө? Эмне үчүн айта алам? Айтат, азыр айтпам, ушундай. Айтам. Эмелегин эле айтсаң, ким ишенбес? Үйдө батыр жолдо жок да. Эми окшошту да, болот да, ушундай. Конечно, сен чын ишенип кеттим, боорум ооруп кетти даже. Айтасың. Дагы бир жолу репетиция кылалы да. Давай. Еще кет. Болуп үстүң. Кечирип койчу мени. Билесиң го кызылган улукка берилип кеткен. Сарғайған саралар